сабак. Саламатсыңарбы, балдар? Силер менен көгүлтүр экран аркылуу жүз көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Математика сабагына керектүү окуу куралдарыңар даяр болсо, сабагыбызды баштайлы. Балдар, Кыргыз элинде билим бийикке сүйрөйт, акыл алыска жирейт демекчи. Билим алууга умтулсаңар, көп ийгиликтерге жетишесиңер. Акыл калчап иш кылсаңар, үзүрүн көрөсүңөр. Адам ар дайым сабырдуу, чыдамкай болсо, ал сөзсүз бийиктиктерди багындырат. Силер да сабакка жакшылап көңүл буруп, тырышчаактык менен аракет кылгыла. Мен силерге сабактагы ийгиликтерди каалайм. Азыр сабагыбызды баштаардан мурун бир аз ой жүгүртүп алалы. Анда жакшылап кулак салгыла. Төмөнкү жазуулардын кайсынысы туюнтма болуп эсептелет? Кана ойлонобуз. Азаматсыңар. Силер туура таптыңар. Туура жооп Г варианты. Кийинки суроого көңүл буралы. 260 санынан 100 менен 35-тин суммасын кемитүү керек. Кайсы туюнтма туура түзүлгөн? Ойлонобуз. Туура таптыңар, акылдууларым. Туура жооп А варианты. Балдар, силер туура эле байкадыңар болуш керек. Биз бүгүн эки тамгалуу туюнтманын маанисин табууга үйрөнөбүз. Келгиле, бир аз ойноп алалы. Оюнубуздун аты кайсынысы ашыкча. Бул жерде 4 жооп турат. Жакшылап ойлонобуз. Чын эле кайсынысы ашыкча? Азаматсыңар. Ооба, бул жерде 18 чоң 17ден деген жазуу ашыкча. Анткени ал бул жерде жалгыз барабарсыздык. Ал эми бул жерде кандай жалпылык бар? Ооба, туура таптыңар. Булар туюнтмалар. Кана ойлонобуз. Туюнтманын ичинен кандай туюнтмалар? Туура, 6 кошуу 8. Бул сандык туюнтма. Силер билесиңер, сандардан жана арифметикалык амалдардан түзүлгөн туюнтма сандык туюнтма деп аталат. Ал эми кийинки 2 туюнтма тамгалуу туюнтмалар. Сандардан, латын тамгаларынан, арифметикалык амалдардан жана кашаалардан түзүлгөн туюнтма тамганы камтыган туюнтма деп аталат. Эми болсо туюнтмаларды топторго бөлөлү. Бул жерде жөнөкөй жана татаал туюнтмалар деп экиге бөлсөк болот.
Биринчи туюнтма бир амалдан турат. Ошондуктан ал жөнөкөй туюнтма. Экинчи, үчүнчү туюнтмалар татаал туюнтмалар. Анткени алар эки же андан көп амалдан турду. Дагы кандай топторго бөлсөк болот? Ооба, бир тамгалуу туюнтма жана эки тамгалуу туюнтма деп да бөлсөк болот. Биринчи жана экинчи туюнтмада бир тамга камтылган. Ал эми үчүнчү туюнтмада эки тамга камтылган. Бүгүн биз ушул эки тамга камтылган туюнтмага көбүрөөк көңүл бурабыз. Бизге төмөндөгүдөй 12 кошуу А кемитүү 20 бөлүү А деген эки тамгалуу туюнтма берилди. Бул жерде А барабар 5 болгондогу маанисин эсептешибиз керек. Биз менен кошо Айбек менен Айгүл да эсептешет. Кана биз Айгүл менен Айбектин туюнтмаларынын маанилерин карайлы. Айбектин туюнтмасынын мааниси 18. Айгүлдүкү 13 болуптур. Анда текшерип көрөлү. Кимиси туура чыгарган? Балдар, силер тамганы камтыган туюнтмаларды чыгаруу тартибин билесиңер. Анда баштайлы. Биринчи туюнтманы көңүл коюп окуп чыгуу керек. Кана чогуу окуйлу. 12 кошуу А кемитүү 20 бөлүү А. Экинчи тамганын маанисин жазуу керек. А барабар 5. Үчүнчү тамганын маанисин туюнтмага коебуз. 12 кошуу 5 кемитүү 20 бөлүү 5. Эми эсептейбиз. Бул жерде татаал туюнтмалардагы амалдарды аткаруу тартиби боюнча чыгарып баштайбыз. 20 менен 5тин тийиндиси 4 болот. 12 менен 5тин суммасы 17 болот. 17 менен 4түн айырмасы 13. Демек, туюнтманын мааниси 13кө барабар болду. Эми Айбек менен Айгүлдүн жоопторун салыштыралы. Ооба, Айгүлдүн жообу туура экен. Айбек эмне үчүн 18 деген жоопту алды? Ал эмнеден ката кетирди деп ойлойсуңар? Жаныңарда ким болсо, Айбектин эмнеден ката кетиргенин түшүндүрүп бергиле. Келгиле балдар, берилген туюнтмага көңүл буралы. Бул жерде Y тамгасы 2 жолу кирген. Демек, туюнтмага тамганын маанисин 2 жолу ордуна коюп эсептеш керек. Биз жогоруда эстеп кеткен тамгалуу туюнтманы аткаруу тартиби боюнча иштеп баштайбыз. Биринчи 2 тамганы камтыган туюнтманы окуйбуз.
1268'den Y менен 212'nin суммасын кемит. Экинчи, тамганын маанисин жазабыз. Y барабар 5-ке. Үчүнчү, тамганын маанисин 2 жолу ордуна туюнтмага коебуз. 1268 кемитүү кашааны ачабыз. 5 кошуу 212. Кашааны жабабыз. Көбөйтүү 5. Эми эсептеп баштайбыз. Татаал туюнтмаларды аткаруу тартиби кандай болсо, ошол аткаруу тартиби боюнча иштейбиз. Биринчи, кашаанын ичиндеги амал аткарылат. Экинчи, көбөйтүү амалы. Үчүнчү, кемитүү амалы аткарылат. Биз амалдардын аткаруу тартибин белгилеп алдык. Эгерде туюнтмадагы сандар чоң болсо, амалдарды мамыча түрүндө жазып аткарабыз. Биринчи, кашаанын ичиндеги кошуу амалын аткарабыз. 5-ке 212-ни кошсок, сумма 217-ге барабар болду. Экинчи амал кашаанын сыртындагы көбөйтүү амалы. 217-ге 5-ти көбөйтөбүз. 7 менен 5-тин көбөйтүндүсү 35. 5-ти бирдиктин астына жазып, 3 ондукту көңүлдө дейбиз. 1 ондук менен 5-ти көбөйтсөк, 5. Көңүлдөгү 3 менен 8 ондук болот. Аны ондуктун астына жазабыз. Эми 2 жүздүк менен 5-ти көбөйтсөк, көбөйтүндү 10 болду. Ошентип 217 менен 5-тин көбөйтүндүсү 1085-ке барабар. Үчүнчү амал кемитүү амалы. 1268-ден 1085-ти кемитебиз. 8 менен 5-тин айырмасы 3. 6 ондуктан 8 ондук кемитилбейт. Жүздүктү майдалайбыз. 16 ондук болуп калды. 16 ондуктан 8 ондукту кемитсек, 8 ондук. Жүздүктөрдү кемитебиз. 2 жүздүктүн бирин майдалаганбыз. 1 жүздүк менен 0-дүн айырмасы 1 болот. 1 миңдик менен 1 миңдиктин айырмасы 0. Эң чоң разряддагы 0 жазылбайт. Ошентип, айырма 183-кө барабар болду. Бул 183 ушул туюнтманын мааниси болот. Кийинки тапшырмага көңүл буралы. 103 менен К'нын суммасын 55 менен К'нын айырмасына көбөйтүү туюнтмасынын К барабар 6, 8 болгондогу маанилерин эсептеп салыштыр дейт. Биринчи, биз туюнтманы чогуу окуйлу. 103 менен К'нын суммасын 55 менен К'нын айырмасына көбөйт. Экинчи, тамганын маанилерин жазып алышыбыз керек. К 6 жана 8-ге барабар. Башкача айтканда, К'га 2 жолу
маани беребиз. Андан кийин тамганын маанисин туюнтмага коебуз. Биз биринчи туюнтмада К'нын ордуна 6 деген маанини беребиз. Кашааны ачабыз. 103 кошуу А кашааны жабабыз. Көбөйтүү. Кайра кашааны ачабыз. 55 кемитүү 6. Кашааны жабабыз. Бул 3 амалдан турган туюнтма болду. Биринчи кашаанын ичин иштейбиз. 103 менен 6-нын суммасы 109га барабар болду. Эми экинчи кашаанын ичин иштейбиз. 55 менен 6-нын айырмасы 49. Үчүнчү амалда эки кашаадан чыккан сандарды көбөйтөбүз. 109 менен 49-дун көбөйтүндүсү 5047ге барабар. Туюнтмага тамганын экинчи маанисин, башкача айтканда 8-ди коебуз. 103 менен 8-дин суммасы 111. 55 менен 8-дин айырмасы 47. 111 менен 47-нин көбөйтүндүсү 5217ге барабар болду. Эми эки туюнтманын маанилерин жазып, салыштырабыз. 5047 кичине 5217ден. Азаматсыңар балдар. Биз экинчи тапшырманы да аткарып койдук. Балдар, эми сабагыбызды жыйынтыктайлы. Бүгүн сабакта биз туюнтмаларды талдадык. Топторго бөлдүк. Эки тамганы камтыган туюнтмаларга маани берип, аларды Айбек менен Айгүлдүн жооптору менен салыштырдык. Эки тамганы камтыган туюнтмаларга маанилерди коюп чыгардык. Бүгүнкү алган билимиңердин кийинкиге сөзсүз пайдасы тиет. Өз алдыңарча ушул сыяктуу эки тамганы камтыган туюнтмаларга карата мисалдарды өз алдыңарча иштесеңер болот. Убакыт учкан куш демекчи, билинбей биздин сабагыбыз да соңуна келип жетти. Силер менен эмки сабакта жолугушканча саламатта болгула.